Биздин бүгүнкү каарманыбыз америкалык ыктыярчы Эндрю. Жанындагы кичинекей Акылай менен бирге адаттагыдай эле эртең мененки сабагына жөнөдү. Эндрюну айыл элинин баары тааныйт. Анткени ал ар бири менен жылуу мамиледе. Анан дагы эртең мененки тамагын жолдон баратып жейт экен. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Тынчсыздар, иштейсиздер кандай? Нормально эле, жакшы экен. Жакшы. Бүгүн аябай жакшы. Мен бүгүн мага бюро пирожки и бюро бюро бигоди. О. О. Канча сом турат? Мүмкүн 21 инди? Чоң рахмат. Ой, жакшы калыңыздар. Мына биз бүгүн азыр Көпүрө Батар айыл аймагына караштуу Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектепте болуп турабыз. Бизге бүгүн бул жерге өзүнүн аты Эндрю, кыргызча аты Эрмек байке бул жерге келип ата өзү ушу окуучуларга анын тилинен сабак өтүп бермекчи. Аны эмесе жакындан таанышып алалы. Саламатсызбы байке? Саламатсыз. Денсаулыктарыңыз кандай? Жакшы. Денсаулыгыңыз кандай? Hello. Good morning. How are you? I'm good, and you? Good. How was your weekend? It was not bad. Cool. Yes. Эндрюге тааныштыра кетсеңиз. Нурсултан, ушул менин кемпартым Калгул эже. Калгул эже биздин Рыспек Айдаралиевдин орто мектептин англис тил угулун. Сиздин кесиптешиңиз бар да? Энди агай, сиз эми жакын кетет экенсиз. Сиздерди сагынабыз да биякта эжекелерибиз. Сиз кандай сагынасыз? Көнүп калдыңыз бул мектепке? Азыр мен 2 жылдын ичинде мен көп байланыштар башка менин эжем менен, угулум менен, менин окуучуларым жана башка угулумдар менен байланыштык. Демек мен контракт бүткөндөн кийин, караколдо кеткенден кийин мен аябай аларды аябай сагынам. Бирок мүмкүн биз сот менен же башка нерселер менен чогуу кайра сүйлөшөбүз. Жана эгерде мен Кыргызстанда башка жумуш тапсам, мен албетте кайра келем. Ал эми эже айтсаңыз, Энди агай жаңадан гана бул жерге келгендечи, кыргыз тилин билчү эле кичине, кандай эле? Азыркыдай жакшы билчү эмес албетте. Бирок энди көбүс жалаң англис тилинде сүйлөшөбүз. Энди башка адамдардын баары менен кыргызча сүйлөшөт. Анан кыргыз тили абдан жакшырды эндинин. Керек болсо бул биздин идиомаларды, фразеологизмдерди үйрөнүп алды. Кыргыз тилиндеги. Энди агай, ошо кыргыз тилин үйрөнүү сиздин башкы максатыңыз беле? Деги кандай эле? Кыргыз тилин үйрөнгөнү кандай негиздер болду? Кантип үйрөндүңүз? Биринчи кантип мен кыргызча үйрөнгөндө Калгул эже айтты, мен көп башка кишилер менен дайыма кыргызча сүйлөдүм. Азыр мен бир аз орусча дагы үйрөнүп жатам, жана азыр эгерде мен мүмкүнчүлүк башка кишилер менен орусча сүйлөсөм, мен сүйлөшөм орусчада. Бирок мурда мен контракт эрте болсо, мен көп кыргызча башка кишилер менен көп жаңы фразалар, жаңы этиштер, жаңы сөздөр колдондум. Жана мен башка кишилер кеңеш айтканда, эгерде жаңы тил үйрөнгөндө көп кишилер сүйлөш керек. Кесибин сүйгөн мугалимдин англис тили ийриминдеги сабагына да күбө болдук. On the house. On деген эмне?
üstünde. Okay? Now, the dog is next to the house. Janında. Next to. Repeat after me. Next to. Good. So next to деген эмне? Good. Молодец. Эрмек агай иримдеги сабактардын кызыктуу болуусу үчүн болгон аракетин жумшайт экен. Бирок эки тараптын келишими боюнча быйыл долбоор аягына чыгат экен. Бул кабарды уккан окуучулардын тынчы кетип, көнүп калган мугалимдин кетишин кабашпай турган чагы. Энди агайдын сабакта ар бир сабактарында биз кызыгып гана отуруп калгыбыз келбейт да. Энди агайдын сабагында ар кандай оюндар менен да өтөт. Методикасы так башкача. Биз Энди агайдын эмди бул контрагы бүтсө, биз Энди агайды сагынабыз деген ойдобуз. Жанагы дагы биз кайра дагы келесе экен деп үмүт кылабыз. Мисалы, экинчи күнү сабак болсо, ошол сабактан биз калгыбыз келбейт. Анткени Энди агайдын ар бир сабагы биз үчүн маанилүү. Каарманыбыз сабагын бүткөн соң америкалык футболду ойногонго чакырып калды. Эң кызыгы, океандын ары жагынан бул топту дагы ала келген экен. Ал топ аркылуу айыл тургундары менен бирге ойноп чер жаздык. Мына арактуу көрөрмандар, бул оюн америкалык футбол деп аталат. Бул оюндун ушул жүрүшү кандай, деги ыкмасканы тууралуу бизге бүгүн Энди агай бизге айтып түшүндүрүп бермекчи. Айтып берсеңиз, кантип ойнош керек бул оюнду? So биринчи кантип American football ыргытканда биринчи жиптер менен мындай кармалабыз. Жана анан кийин бир кол менен кармабыз. Анан ыргытабыз. Бирок мындай кол менен мындай ыргытабыз. Анан кийин? Анан кийин башка кишилер кармагандан кийин бир голго басыш керек. Бирок эгерде алар жерге түшкөндө ошол оюн бүтүп калды. Кайра баштайбыз. Бул оюнду күнүгө ойнойсуздарбы сиздер? Балдар менен ойноп, бул жердеги балдар менен? Комунчо Америкада бир жумада. Like мектепте, NFL-да жана like чоңдар үчүн университетте бир жума бир жолу жумада Оюн жүрөт. Бул мектепте мектепте азылы кес тагын ойноп. Анткени азыр кар менен жаман жер үчүн. Карда ойногонго болбойт азыр, Анда бирок кичине болсо да ойноп көрөлү анда, мүмкүн болсо, көрөлү. Ооба. Анда эмесе, оюнду азыр баштайбыз азыр. Топ талашып ойноп жатып убакыттын өтүшүн дагы билбей калыппыз. Ошентип Эндрю агай бизди өзү сүйгөн ак кайынга алып келди. Эндрю ака, айтсаңыз. Ушул Тавас облусунун ичиненчи, ушул Караколго келипсиз да, Көпүр базаргачы, ушул ак кайыңдар, суу, табият дегеле сизге кандайча жакты ушул жер? Кыргызстанда мен бардык нерселер менен салыштырганда кыргыздык жаратылыш аябай сонун экен. Жана мен айылымда аябай сонун жаратылыш бар. Биздин аябай чоңту кой, жана жазында жайында аябай көз экен.
көзінде жабырақ өзгерткен жабырақтармен аябай сонун беле. Жана мурда ушул биздин тоолор бардык мезгилдери аябай сонун экен. Демек менимче Кыргызстанда мен аябай эң көз жер. Эң көз жерде жашайм. Ал эми ушул Таластын суусу, суудан башында бул жерге алгач келгендечи, суу ичип көрдүңүз беле? Биринчи алгач суу ичип, биринчи бул жерди кыдырып дегендей. Биринчи келгенде эле. Ооба. Менин биринчи ой жөнүндө. Мен таластык суу жана таластык аба аябай таза экен. Биздин денсаулык үчүн аябай пайдалуу. Мен контракттин таластык убакыттын ичинде аз проблема денсаулык менен болгон. Демек ошол аябай сонун экен. Ал эми ошол дем алыш күндөрү сабактан тышкары бул жака келип эс алып турасызбы? Кантип эс аласыз дегеле? Ким менен эс аласыз дегеле? Жазында, кышында тукойдо эс албайм. Бирок жазында көбүнчө сабактан кийин мен тоого чыгам жана токойдо, тоолордо сурөттө тарттым. Сүрөккө тартасыз? Мүмкүн мен дагы жазайм журналда жана. Ошондой эс алам. Ал эми ошол сиздин чет жердеги ушул америкалык досторуңуз болобу, ушул сизди көрүп кызыгып, мен да ушул жерге келип эс алсам экен деп дегендер болобу, эс алсам экен деп америкалык досторуңуздун ичинен? Ооба, болот. Көбүнчө американский досторум менен башка сурөттөр мен айылымда жана Кыргызстанда көрсөткөндөн кийин алар аябай кызыгат. Демек биздин менин штаттын ичинде жаратылыш аябай башкача экен. Чоң тоолордо көп акаяндар жок. Жок, Ал эми бул каар кандай экен? Биз ошо Америкадагы кар менен Кыргызстандын каары кандай экен? Кышы кандай экен, кышы? Окшош эле, бирок анткени Америкада аябай чоң өлкө экен. Америкада башка жерде кар жок. Менин штатымдын ичинде кар бар, бирок бияка көбүнчө көбүрөөк кар жайыт. Сугураак биякта, бирок Америкада кышта бар. Талас шаарында окшош экен. Бир аз убакыттан соң ак айыңдан үйдү көздөй бет алдык. Жолдо баратып Эрмек агай айыл жөнүндө көп нерселерди айтып жана аны менен бирге өзүнүн Америкадагы үй бүлөсү тууралуу кеп салып, сүрөттөрү менен дагы тааныштырды. Анда mesela Энди байке, ушул үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз. Америкада азыр мен атам, эки эжем жана менин жыйеним бар. Менин апам биякта 6 жыл мурда каза болгон. Бирок азыр менин атам ушул биякта жана тиякта ушул биздики жакшыраак сурот, бирок биздики серьезный. Ал пенсионер болуп иштейт, бирок мурда көрүүчү болуп иштеген. Менин эжем, мен эң улуу эжем жана менин жыйеним. Биз дагы, атам жана мен Америкада чогуу жашайбыз. Жана ушул менин итим. Аты Кунси. Кунси кыргызча мааниси жок, бирок ал Кунси 6-чы президенттин аты. Америкада. Америкалык президенти. Жана бардык башка сурөттөр досторум. Бул сүрөттө сиз ушунда студентсизби? Ал ушул менин байкенин улунгон тойдо. Биз чогуу сурөт тарттык. Менин университеттин кезинде. Мүмкүн 6 жыл, 7 жыл мурда. Ал эми өзүңүз кимге окшошсуз? Атаңызга окшошсузбу же апаңызга окшошсузбу? Мен ойлойм, апам жана атам окшош экен, бирок башка нерселер менен. Мисалы, менин чачам орточо. Менин атам аябай кыскараак тармал чач бар. Апам узун чач. Түз чач. Бирок мен аябай тармал чач эмес, бирок узун кичинекей тармал болгон. Демек алмаштырып койду. Бирок мурутум, бетим апам окшош.
башка нерселер аттым мен. Ал эми ошол учурда бүгүнкү күндө ушул үй бүлөңүздү сагынасызбы? Ооба, аябай сагынам. I mean, ар бир жумада мен атам жана эжем менен атам же эжем менен Сүйлөшүп турасыз. сүйлөшүп турабыз. Качан Америкага барып келейин деп ойлоп атасыз? Канча жыл болду дегиле Америкага бери жүргөнүзгө? Азыр мен Америкадан 2 жыл болдум. Бирок мурда былтырда өткөн июнда мен 3 жумада Америкада калдым. Ой билем мен саякатладым. Көп сураттар ушул саякаттын ичинде. Бирок мен кайра Америкага барбайм. Качан барбайм. Мүмкүн башка жумуш. Бирок биз кросс. Бирок аябай сагынам. Мен дайыма ошондой көбүнчө ой билем менен сүйлөшөм. Ал эми бул үстүндө турат го сертификатчы. Бул эмне болгон сертификат? Мурда өткөн былтырда мен жана башка Тынчтык корпусу ыктыярчылар көчмөндөр оюндарды катышып ойнодук. Мен Мангала ойнодум. Мангала ойнодуңуз. Мангала 9 кургул окшош, бирок Турция вариант, оңойраак, азыраак таштар бар. Бирок биз көп волонтерлор көчмөндөр оюндарды ойнодук. Ушул менин сертификатым. Жана мурда менин 23 февраль үчүн. Жакын арада. Жок, былтырда. Былтыркы. Менин бирөө күчүм мага бир карта жазды. Куттуктоо. Куттуктоо айтты. Ал эми бул жанагы көчмөндөр оюнунда болгондо биринчи орун алдыңыздар, Мангала боюнча. Ооба. Мындан тышкары дагы кандай көз ирмеңдер калды ушу Кыргызстанда? Менимче Таласта эң мыкты область. Бирок бардык областтар Кыргызстанда аябай жакты. Бирок башка нерселер бар. Мисалы, Таластык манията жана мейман дост, аябай достук экен Таластыктар. Менимче. Бирок башка жерлер дагы сонун жаратылыш, дагы тарых бар. Бирок ошондой. Кыргызстанда барында сонун. Океандын ары жагынан бери Кыргызстанды самап, анын ичинен Талас жергесин тандап, тоо койнундагы жаратылышка суктанган ыктыярчы кыргыз жеринин сулуулугун чагылдырган ырлардан жаттап алган экен. Ардактуу көрөрмандар, биздин ошол Кыргызстандагы ыктыярчылардын көпчүлүгү Кыргыз жери аттуу чыгарманы жаттап, ырдап келишет экен. Анда эмесе биздин ушул Энди агайдын өз оозунан ушул Кыргыз жери аттуу ырды угуп көрөлү. Алатоо акапагин тийген кезде аспасы көк азманга тийген кезде мен дагы жолго чыккан таңды болсо кучактайм Кыргыз жери нырдан бүткүн сулусу Кыргыз жери ырдан бүткүн. Рахмат сизге. Абдан ошол жакшы ырдап бердиңиз. Сизге дагы чоң рахмат. Ушул ырды негизи ырдаганда кандай сезимдер пайда болот? Менимче Кыргыз жери аябай сонун ыр, анткени бардык нерселер Кыргызстан жөнүндө айтып ырдатышат. Демек, эгерде биздин бардык волонтерлор биздин биринчи ыр үйрөнгөндө көп жакшы нерселер Кыргызстан жөнүндө маалымат алдык. Жана менин оюм Кыргызстандык мекене үчүн аябай маанилүү ыр. Анткени Кыргызстандык жаратылыш, Кыргызстандык мекене аябай урмат сыйлайбыз, сыймактанабыз. Демек, ушул ырдын ичинде биздин сыйлоо жана урмат көрсөтөбүз. Ал эми ушул Энди агай ушул сиздин ушул эң биринчи Кыргызстанга келгенде эң биринчи ушу үйрөнгөн
кыргыз тилиндеги сөзүңүз кандай болду эле? Менин биринчи үйрөнгөн кыргызча сөз саламатсызбы. Саламатсызбы. Бирок кызыктуу нерсе, мен биринчи эки жума Кыргызстанда мен бардык кишилерге саламатсызбы айттым. Бирок анан бардык кишилер жок эркектерге, аксакалдарга ассаламу алейкум айтыш керек. Азыр мен түшүндүм. Бирок азыр мен билем, көп салттар, көп сөздөр билем. Ал эми ошо кыргыздын салттарынан кайсыны сизге жакты? Кайсы салт? Барымда салттар жакты. Анткени американский салттар менен жана кыргыз салттары саралашканда кичинекей окшош, бирок айырмачылык бар. Мисла, мага намаз окуй, омин айтабыз, аябай кызыктуу экен. Анткени Америкада аябай религиондуу кишилер эле намаз окуйшат. Бирок биякта тамактан кийин ар бир киши бата суроо. Демек мага аябай кызыктуу экен. Бирок көп башка салттар дагы кызыктуу экен. Сиздин ушул бул жердеги атыңызды жана биз башында айтып өттүк, өзүңүз бизге тааныштырдыңыз, неме депчи, атым Эндрю депчи, Эндрю, ал эми жеңилдетип Энди деп койгон. Ал эми кыргызча атыңыз Эрмек. Эрмек деген атты сизге ким койду? Өзүңүз тандап алдыңызбы? Мен башка мугалимдерден аты Эрмек алдым. Анткени бир күндө мен башка мугалимдер менен мугалимдердин болмосуды отургандан ичинде Энди, сен кыргызча атты керек. Биз улубуз Эрмек, сен Эрмек. Ошол анан кийин мен атым Айбек уулу Эрмек. Эрмек болуп калдыңыз, Эрмек байке, ушул кыргыз тилин бир аз да болсо жакшы үйрөнүп алыпсыз негизичи. Барлаш турганда дагы ал эми кыргыз тилинин ичинен сизге эң жаккан сөз кайсы болду? Менин эң жаккан кыргызча сөз достук. Анткени кыргыздар барында башка кишилерге жана аларга чогуу байланышкандын ичинде көп достук көрсөтөбүз. Жана мен биринчи убакыт Кыргызстанда жана Таласта келгенден кийин көп таластыктагы көп кыргыздар мага аябай көп достук берди. Мектептеги жумушу аяктаган соң Эрмек мырза жашаган үйүндөгү кыргыз туугандарына жардам берип, үй тиричилигине кол кабыш кылып турат. Кечке жук күн сууп тартып баратканына байланыштуу Эндрю үй ичине от жагуунун камын көрө баштады. Бул менен да? Мен жарайм? Хорошо. Молодец. Жакшы. Дагы өтө болобу? Дагы бир урайым. Азыр болот. Мүмкүн бир кечинекей. Жарайсың. Бул отундарды ким даярдаган? Отундарды ким даярдаган бияка? Жыйнап. Мурда биздин дарбазадын жакын көп акаяндар бар. Биздин акаянды kesken түшкөндөн кийин атам инем экотен көп кести. Kesken, а? О. Болду. Болду. Кечинекей. Биринчи печкада биз брактар салабыз, жана анан кийин мен эшиктен чирпек жана коң
алып келген чирпек сындырақ кайра салам, коң дагы салам, жана анан кийин спички жылытабыз. Шренки. Мындай. Болду, азыр ортабыз. Анан пешке менен тамак пиширабыз. Ошол казандын тамагы жактыбы сизге? Ооба, албетте. Мен казандын тамакта аябай башка дам бар. Бирок ушул дам аябай жакты. Мына биз отурган бул үй бүлө ушу энди биздин Эрмек байкебиздин үй бүлөсү болот. Мисалы бул Айбек байке энди байкенин атасы экен. Ал эми бул чоң атасы, ал эми бул чоң апасы экен. Анда эмесе Айбек байке ушу Эрмек байке тууралуу сөз кылсаңыз, балаңыздай болуп калыптыр, кандайча мындай кантип кезигип калдыңыздар? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бизге мектеп биринчи проект жазышкан экен. Англис тили мугалими боюнча бизге бир волонтер керек деп. Анан ошонун негизинде айылда бир 3 үй тандалып конкурс болду да. 3 үйдү тандашты. Ошонун ичинен биздин үйдү өздөрү келип тынчтык корпусунан келишип комиссиялар текшеришип анан ылайыктуу экенин жашаганга волонтер бакканга болот экен дегендей жыйынтык чыгарып беришти да. Анан ошонун негизинде бизди волонтер алып келгенге чейин 1-2 жолу барып тынчтык корпусунун менен жолугушуп аттык. Анан бул балабыздын келеринин астында да алып кетерде бардык. 2 күн мурун айырда өсүүчү тренинг болду бизге. Кандай кылып кабыл алыш керек, эмне буларга кандай мамиле кылыш керек, иши бардык нерселер боюнча көргөзмө беришти. Окутушту да, мындайча айтканда үйрөтүштү. Анан 2 жак менен келишим түздүк. Келгенден бери өзүбүздүн балабыздай эле, өзүбүздүн семья болуп калды. Чогуу отурабыз дегендей. Биз эмне жеп ичкенибиз кошо ичип жейт. Кээ бирлердей болуп муну жейм. Же болбосо бул жагат, бул жакпайт. Үшүдүм тигүү деген жок. Кудай буйрса баары эле жакшынакай. Майда чүйдө жумуштарыбызга кошо жардам берип, өз колго абыш кылып өзү эле унчукпасак деле өзү бара калат. Мен жашап аткандан жардам беришим керек. Бизде ушундай деп эле. Жакшы, мына буйрса балдардын келечеги үчүн деген проект болду да. Мындайча айтканда мектепке келип бир англис тилин жакшыраак үйрөтсө деген максат менен келишти да, чынында. Кыздар балдарды алып барып жүрөт. Кээде көрүп калам көчөдө мектептен келатканда кадимкидей эле мектеп окуучулар менен англисче сүйлөшүп келишип да. Анан ошону көргөндөн мен өзүмчө жыйынтык чыгарып коем. Результат жакшы, көрсөткүч бар экен деп ойлоп коем да, балам да. Шыгы бар экен, кандайдыр методистский шык бар экен деп ойлоп. Кээ бирлер деле келет да, волонтер болуп келет, методикасы жок. Өзү билген менен жеткиликтүү үйрөтө албагандар болот. Мугалим деген ошондой да. Анан мен баламда болсо ошол мугалимдик сапат бар деп ойлойм да. Анткени балдардан көрсөткүчтү көрүп атабыз. Жакшы, буюрса. Ушу балам деп айтып калдыңыз. Деп база белгилепчи. Сизди ата деп жүргөн мүмкүн ата депчи. Кандай сезим болот ата деп айтканда? Абдан эле жакшы. Балдар кыздарыбыз ата деп көңгөндөн кийин бул келип биринчи эле ата дегенде эле айтып атпайбы, жана башында эле шыр жакшы кабыл алып кетти депчи. Ошондон бери ата, апа, чоң ата, чоң апа дейт. Мен балдарымды инилерим, карындашым деп жакшы, мамилелер жакшы. Үйдө да ошо өзүнүн инилери менен бир бош убактыларын ойнойт, шахмат ойнойт, шашка ойнойт дегендей. Карта ойнойт. Кээде бизде картаны үйрөнүп билбейт экен. Карта үйрөндү берге келип, шашка үйрөндү. Ошондой көп нерсе. Келгенге караганда дагы кыргызчаны көбүрөөк үйрөнүп. Ал эми сиздер бул ушул Америка жараны Эндрю байкеден эмнени үйрөнүп алсыздар сиздер? Маданиятын, балким ашкана болсо кичине бир башка жаңылыктарды дегендей. Бизде тамакты булардын маданиятында булар биздей болуп эркек аялдык деп бөлүнбөйт экен да. Аялдын жумушун деле жасай берет эркектер. Эркектин жумушун деле аял жасайт мындай. Биздей болуп сеники меники дейт экен. Бизге ошонусу жакшы кабыл алдык. Анан жүрүм-туруму кадимкидей эле айырма болот да баары бир. Биз кыргыз менталитет бөлөк, булардыкы бөлөк. Анан жүрүм-турумунан
кылган жана кыймылдарынан деле көп нерсе таасир алсак болот. Алдык башта. Мен бир кичинекей кызым, анан экинчи уулум деле тилден деле жакшы үйрөнүп калды. Келинчегим деле Кудай шүр бир үйрөнүп калды. Сиз кичине бир аз Мен үйрөндүңүз. көп үйрөнө алган жокмун, мен кызыккан жокмун. Ал эми чоң апа, сиз айтып берсеңиз. Чоң апам мүнөзү үстүнөн эле баладай эле болуп калды. Анан тиги кесек эбеткенде атаң менен сүйлөштүңбү деп сурап калабыз. Салам айт кой бизге деле, салам айт деп. Тиги Америкада атасы менен сүйлөшөт да. Анан бизге сүйлөшүп кой, бизге салам айтып кой деп элатабыз биз деле. Сүрөттөрүн берип жибериптир. Биз сүрөтүбүздү берип жибердик, жакшы эле. А сеники меники болбой калдык. Жана айтып калдыңыздар, ошол өзүбүздүн бала болуп калган соң тойго да чогулуп келесиз. Чогуу эле барып келебиз. Тиги үйдөгү той болуп жанагы опур-топур болуп калганда кошо барып эле кошо отурушуп эле, жакшыны кайып эле отурушат. А үйгө киши келип калганда жардам берет Нургүлгө будагы. Идиштерин жуушуп, тасмалдарын жыйнашып жиберет. Ошо жери жакшы аба экөө жардам болуп калды. Анткени кыз кичинекей келин жок. Мен болсо чөйүп баса албайм, анан кийин абай менен эле бул жардам бере калат Нургүлгө. Алып барып идиш аягын жуушуп, тасмалды жыйнашып, ошентип калат. Киши кара келгенде бизге де конокторубуз көбүрөөк да. Келин жок деп калдыңыз. Эндирүү экен үйлөнүп туруп келин болуп калды. Айтып атам мына Кыргызстан эле аял албасаңчы деп атам мен да. Анда мүмкүн дейт, оюнда бар. Жакшы экен, ал эми чоң апа айтып кетсеңиз. Балким сиз кичине болсо да англисче үйрөнүп калгандырсыз. Жок, мен эчтеке үйрөнгөн жокмун. Аракет кылыңыз. Аракет кылган жокмун мен. Эми мен 85ке келдим, 83ке келдим, эмне калат элем мен. Балдар үйрөнсүн дедик да мен. Баягыда 60 жашым болсо деле аракет кылдык элем, анан кийин кеч болуп калды. Сиз айта кетсеңиз, эндирүү небереңиз туруп айта кетсеңиз, кандай болуп калды сизге? Кандай немес мүнөздөрү жагат сизге? Кандай адам эндирүү? Мурунта сүйлөшүлүп эле балдар менен мурун таанышып калыптыр да, алып келди да. Келгенде эле мурда көрүп жүргөндөй эле кабыл алдым мен дагы. Тим эле тааныштай эле. Мүнөзү ошондой экен. Анын жакшы жери бу жерден кыргызча жакшы үйрөнүп калды. Ошол жери буга пайда болуш керек. Жанагындай айылдагы тойго тиги буларга өсүштүн баладай эле кошо жүрөт. Ээрчип жүрөт балдар менен. Эштерди жаап коюп кетип калабыз, барабыз чогуу эле. Өсүштүн эле балдардай болуп калды бу деле бизге. Эми пайда дегенсиз да? Эми айтсаңыз Эмек байке. Ушунча жашап калыпсыз, 2 жыл болуп калды. Тамактардан кайсыл тамак сизге абдан жагат? Мага көп кыргыз тамактар аябай сонун экен. Бирок менин апам аябай сонун тамак жасалат. Бирок мен эң жакшы көргөн тамак дымдыма. Анткени дымдыма мен көп кыргызча көп америкалык тамактар менен караганда окшош эле. Демек мен дымдыма жегенди мен өзүмдүкү тамак жөнүндө эстеймин. Бирок дагы манты, ормо, бешбармак көп эле жагат. Чымчыма аябай жакты. Чымчыма үчүн биз барында бир тарелка картошка, эт, жашылчалар менен, бурчактар менен бар. Жана камер, манталык камер менен. Жана биз бир манты менен камер менен чымчым жейбиз. Ошол аябай сонун тамак. Сиз ушул Кыргызстанда ушул үй-бүлөдө жүрүп, ушул Кыргызстан салтына аралашып жүрдүңүз. Өзүңүздүн бияка мисалы жакшы жагыңыздарды көрсөтүп кеттиз да, негизичи. Анан эми өзүңүз бул кыргыздардын салтынын кайсы салтка жакты? Кайсы салттар жакты? Барымда жакты. Мен азыр 2 жылдын ичинде көп кыргызча салттар алдым. Бирок биздин мен эң жаккан салттар анткени биз барында жолугабыз. Омин, бата сурабыз. Батаглар. Демек, биз бата чогуу, бата сурабыз чогуу. Мен ойлойм биздин үй-бүлө аябай байланыштуу. Жана достуктуу экен. Жакын арада 3 айдын ичинде өзүңүз айттыңыз, контракт бүтүп кетишиңиз мүмкүн экен. Анан
Кандай эми сагынасыз үй бүлөңүздү, өзүңүздүн атаңызды болуп калыптыр, чоң апаңызды болуп калыптыр, чоң атаңызды болуп калыптыр. Кандай сезим болот эми сагынасыз? Кантип сагынасыз? Контракт бүткөндөн кийин аябай капылуу болом. Анткени биз 2 жылдын ичинде биз аябай күчтүү жана чоң байланыштык. Демек, мен контракт бүткөндөн кийин аябай капыл болом. Бирок эгерде, мен ар бир жерде күчкөндө, мен албетте уйбулум менен сулушам. Мүмкүн Skype менен, же WhatsApp менен, же сотка менен сулушабыз. Жана эгерде мен Кыргызстанда контракт бүткөндөн кийин калсам, мен көп конокко келем. Мүмкүн мен айылым улунгөндөн кийин айылым алып келем. Мына ардактуу көрөрмандар, биз бүгүн эки элдин достугун тастыктаган бул үй бүлө менен жакындан таанышып көрдүк. Келесі жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Менин эң жаткан сөзү экипаж. Биринчи кыргызча сланг зынк. Анткени эгерде мен зынк айтсам, көп балдары, көп тегиттери, көп окуучулар аябай жакты, көп аябай катуу. Мүмкүн бизар жок. Айтпайм, анткени көп менин окууларым бизар жок.